Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Оштогу Алга бас базарынын сатуучулары митингге даярданышууда. Бул тууралуу Азаттыкка аталган базардын жетекчиси Эркен Сайдалиев билдирди. Анын айтымында Оштогу унаа тетик базары жергиликтүү бийлик ээлери тарабынан жабылды. Анын сатуучулары жаңы ачылган Кудайберди базарына мажбурлап көчүрүлгөн. Көчүп барган сатуучулар жаңы базардан орундарды 10 000 долларга чейин сатып алууга мажбурланган. Мындан улам биз бүгүн Ош шаарында Борбордук аянтта мөөнөтсүз митинг өткөрүүгө уруксат сурап жатабыз, дейт Сайдалиев. Ал эми жергиликтүү бийлик ээлери Алга бас базары шаардагы жол тыгындарын жоюу максатында жабылганын, жаңы базардын Оштогу атка минерлерге тиешеси жоктугун айтып келишет. Базарды жабуу чечими өткөн жылдын күзүндө күчүнө кирген. Бүгүн террористтер Ош шаарындагы милиция бөлүмүн, андан соң мектепти басып алышты. Алар туткунга алган жарандарга күч колдонуп, күч түзүмдөрү менен сүйлөшүүгө келбеди. Мындай сценарий менен терроризмге каршы өткөн машыгууну бүгүн күч түзүмдөрү Ош шаарынын Амир Темур Кичи районунда уюштурушту. Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын антитеррористтик борбору атайын жылына 2 жолу пландалган түрдө мына ушундай машыгууларды өткөзүп турат. Бул ошол кезектеги машыгуулардын бири. Ички иштер министрлигинин, коргоо министрлигинин, чек ара кызматынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана саламаттык сактоо министрлигинин бардык аймактык бөлүмдөрү катышып жатат. Мына ушундай иш-чаралар бүгүнкү күндө жалпы республикабыз боюнча дагы пландалган түрдө өтүп жатат. Акыркы 1-2 жыл ичинде Ош аймагында террорчулукка шектелип 5 топ жана 50ге жакын жаран кармалган. Ушул себептүү түрдүү кол салуу жана жай тургундарга түшүндүрүү иштерин алып баруу максатында бүгүн машыгуу өттү. Анын жүрүшүн кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышында көрө аласыздар. Нокен районунда 2015 жылдын 29 майында Нокен айыл аймагына караштуу Карабулак айылынын 2 жараны Караташ жайлоосунда аңчылыкка чыгып, бири ошол эле күнү кайтып келген. Бирок кошо чыккан шериги үйүнө кайтып келген эмес. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирет. Издөө иштерине аталган кызматтын 11 куткаруучусу, Карабулак айылынын тургундары жана туугандары, бардыгы 70 адам тартылып, саат 14:30 чамасында туугандары тарабынан жансыз денеси табылды. Куткаруучулардын жардамы менен саат 19:00 туугандарына өткөрүлүп берилген. Укук коргоо органдары тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айылындагы оорукананын жер үлүшүнүн айланасында чыр чыкты. Жергиликтүү эл 2008 жылы участогу лаборатория менен тиш дарылоо бөлүмү жайгашкан имаратты 5 сотук жери менен өзүнө менчиктеп алган деп бейтапкананын мурдагы жетекчиси Ташпулатов Авазбекти айыпташууда. Ташпулатов ошол жылдары мурдагы айыл өкмөттөн уруксат алып, мыйзамдуу түрдө кызыл китепчесине да ээ болгонун нааразы болгон тарап айтат. Окуянын чоо жайы менен кабарчыбыз таанышып келген. Талашка түшкөн бул имаратты жергиликтүү тургундар 1985 жылы ашар жолу менен курушкан. 2 каанада тиш дарылоо жана лаборатория кызмат көрсөтчү. 5 сотук жери менен социалдык объекти оорукананын мурдагы жетекчиси Авазбек Ташпулатов айылдык кеңештин депутаты болуп турганда менчиктештирген, дейт тургундар. Азыркы мезгилде эл кайрылды. Биз дагы 15 адам отдельно акт түзүп айыл өкмөтүнө тапшырып койгонбуз. Бирок бу жерде мен али документтерди көргөнүмдө түшүндүмки, бул фиктивный документ, жасалма документтер менен өткөрүп алыптыр. Себеби у жер үй болбогон. Азыркы мезгилде дагы у жер стоматология, у жер үй болбогон. Ошонго эл нааразы болуп кайрылып жатат да, ушу элдин жери мамлекетке кайтсын. Жерди жана имаратты кайрадан оорукананын балансына өткөрүп берүү боюнча учурда жергиликтүү тургундар менен айылдык кеңештин депутаттары Кызылкыштак айыл өкмөтүнө арыз жазышкан. 2008 жылы токтом чыгып, ошол документ текшерип кеткенден кийин мурдагы айыл өкмөт Алимов Кабылжан деген айыл өкмөтүнүн маалында. Бирок социальный объект 1 сотук дагы сатылбайт да, элге берилбейт да. Бул социальный объект мамлекеттин жери. Азыр мен зам Сайфидин Шакиржан экен карап атат ол маселени. Ошо менен бирге өзүмүздүн айыл өкмөтүнүн юристи Сайдали Бакыт деген экөө. Азыр мыйзамдуулугун карап атат, бирок сот өткөзүп беребиз. Соттун чечими менен мен туура эмес экенин ушуну гана айта алам. Себеби дегенде ошол берки адамдар красный книга алып алган. Жер тилкеси менен имаратты оорукананын мурдагы жетекчиси кызы Ташпулатова Хилоланын намына менчиктештиргенин жергиликтүү бийлик айтат.
Өзү болсо ошол ооруканада эмгектенип келет. Бирок биз барган учурда кызматында жок экен. Ден соолугуна байланыштуу Кара суунун ооруканасында дарыланып жатканын уулу чогулгандарга айтып чыкты. Ташпулатовдордун үй бүлөсү бул жеке эле бир адамдын кызыкчылыгы болууда дешет. Канча жылдан бери бул тууралуу эч кандай сөз деле болгон эмес экен. Уулу Фаруктун айтымында маселени эл менен ынтымакта эле мыйзамдын негизинде чечүүгө болот. Бул жерде анан текшерилгенде 83-жыл мурдагы карталарды полный больницанын территориясынын границаларын текшертиргенде бул жер больницаныкы болбой чыккан. Больницаныкы болсо обязательно кайтарып беребиз да. Мыйзам чегинде болот да. Бул мыйзамсыз экен, бул больницанын жери берилип кеткен экен, ошол маалдагы өкмөт больницанын жерин силерге узаконить кылып берген экен, кайтарып беребиз. Башка жерден бергиле анда. Өкмөт бизге мыйзамсыз жерди берип коюптур деп, башка жерден талап кылабыз. Жок болсо, мыйзамсыз экен, башка десе, жындап, больницанын жери эмес экен десе калат. Bu yer elge abdan gerek ananay kızım. Nimaga ki o'sib kelayotgan balдар бар, nevaralarimiz бар. Bizda yoshimiz ele o'tib qoldi. Ularga dadil kelib lecheni olgani bu больница albatta elimiz uchun, kelajak avlod uchun kerak. Чогулган эл жергиликтүү бийликтен келген өкүлгө мыйзамдын негизинде карап берүүлөрүн өтүнүштү. Ал эми жерди ээлеп алган Ташпулатов менен дүйшөмбү күнү оорукананын алдында жолугушмай болушту. Эки тарап тынчтык жолу менен бир пикирге келе алышпаса, арыз менен Кара Суу райондук сотуна кайрылышат. Анын негизинде гана 5 соттук жер менен имарат кимге таандык экени мыйзамдуу түрдө чечилмекчи. Жылдыз Орозматова, Азам Бузриков, Ынтымак. Кыргызстанда балдарга зордук зомбулук көрсөткөн бачабаздарга өлүм жазасын киргизүү үчүн бүгүн кол топтоо башталды. Анын уюштуруучуларынын бири Калыс кыймылынын жетекчиси Жеңиш Молдахматовдун билдиришинче, акция 2 бөлүктөн туруп 1 айга созулат. Кол топтоо баракчасы ар бир саясий партия, мечит, медресе жана чиркөөлөргө таратылат. Кыймыл буга чейин бачабаздыкка шектелгендерди кармагандарга акчалай сыйлык жарыялай турганын да кошумчалаган. Менчикке кеткен 257 бала бакчанын 27-си гана кайтарылды. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынын жыйынында башкы прокуратурадан билдиришти. Өлкө боюнча 90-жылдан бери 257 бала бакча башка максаттарга колдонууга берилип кеткен. Депутат Наталья Никитенко балдарды бакча менен толук кандуу камсыздоо үчүн дагы 2500 бала бакча курулушу керектигин белгиледи. Маалыматка караганда Кыргызстанда ар бир 5-чи бала бакчага барбайт. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн Ынтымак чекит KG сайтына чакырам. Мен болсо кечки 8ге чейин сиздер менен коштошом. Амандыкта жүз көрүшөлү.